Максатка жетүү ар бир адамдын өзүнөн көз каранды, ийгиликтин баш аты талыкпаган эмгекте өзгөрүүгө жана өнүгүү мезгили келди. Алдырагы сааттарда өнүгүүгө карай көрсөтүүсү менен болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Айжан Омолдошова. Акыркы жылдары өлкөдө жер жемиш өстүрүп, жакшы жыйынтык көрсөткөн дыйкандар көбөйгөн. Былтыр кулпунайдын баасы дагы жогору болуп, ишкерлер жакшы киреше көрүштү. Эми жергиликтүү өндүрүүчүлөр кулпунайдын экспортун 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатышат. Ал үчүн орточо түшүмдүүлүктү гектарына 20 тоннага чейин көтөрүү пландалууда. Кулпунай үчүн потенциалдуу сатуу рыногун аныктоо, учурда кырдаалды эске алып, глобалдык рыноктогу мүмкүнчүлүктөрдү табуу гана калды. Таластык дыйкан Динмухаммед Субанбеков ишкерлигин баштаган жылдары чакан аянтка гана кулпунай эгип көргөн. Бирок аны багып өстүрүүнүн сырын билип, кирешелүү экенин байкагандан кийин 2 гектарга чукул кылып кеңейткен. Албетте, эми эмгегинин акыбети кайтыш үчүн мөмөнү туура сактап, жакшы баага сатуу керек. Мындай максат менен атайын 150 тонналык муздаткыч орнотуп, башка дыйкандардын жыйым термин дагы кошуп топтоп, коңшу мамлекеттерге жиберүүчү атайын түйүн уюштурду. Bunun dağımı da okmuşum. Kana görsen sapa cep. Bismillah. Düşümlerge bereke. Kollarga bereke. Apauska erте turup alıp eski kumkadan juup turup ağzına salabız. Çekezden öğüsün. Buşlar doğazı da. Bu yıl Kudaya şükür milyon bolbosa dagı bir jagı bolup atkan çıgar. Anın közüm menen görüp jatırım. Anın eseptebesem dele bol jolun bilem. Jakşı ele düşümü Kudayga şükür. Өлкөбүз өнүгөрсүн. Балдардын келечеги. Аланы ушуну мейли эле бир 10 соттигинен баштадык. Биринчи жылы. 10 соттигинен баштап канча бир 290 миң бассейн сосед менен 300 миңге чукулдап расход кетти да анын. Ушуну актайбы деп турган кезде ошол эле жылы актаттык иншалла. 3,5 тонна 4 тоннадан айланды. Эме 4 тонна айланды. Ошо 5000 түптөн бир 800-900 граммдан айланып берди да. Анан ошону сатып битке кызыгуу пайда болду. Анан бияна көбөйттүк, бери өзү аянт 40 сотик жер. 30 сотик дагы коштук. Бул деген неме? Капельный деп коет. Капельный система койгонбуз. Бунун узунуна мондай неме кетет. Магистрал турба. Биз 63-түгүн койдук. Буга краниктерин, капельный немелерин, ленталарын, новый пленкаларды биринчи жылдары биз кол менен кылдык. Кол менен абадан кыйналып кеттик. Анан Кудай жалгап быйыл быйыл техника чыкты. Атайын өзүн жабат. Капельный лентасын кошо таштап берет. Анан биз там усиктерин вообще жулган жокпуз. Кээ бирлер усиктерин жулсалат. Неге дегенде усиктерин жулсаң мөмөлөрүнө чоң болот, мөмөсүн байлаганды токтотпойт да. Эми жайында чилденин убагында булар обязательно өзүн бир какой-то время токтотот экен, убакытчы. Токтотуп өстөрүнө бир күч алып алабы ушундай бир эмеси бар. Эми мына дагы бир 3-4 күн, бир жума туртуусунда да мыналар жетилсин депчи. Булар да көчөткө жарап калат да. Эгер жетилбей жул сала турган болсоң, бир көчөт кетти дей бериңиз да. Бир аз убакытты күтүп койсоң, бул бир көчөт болуп калат. Муну деле азыр сатып алып атпайбы, 18 сомдон сатып алып. Бизге ушул көчөттү сунуштап көчөттү алып келип берген балдар өздөрү талаз ичине, личный талаз ичине 3 жерге точка ачышкан. Биз айтып атабыз 50 килограмм таластан 50 килограмм чыкканга чейин алып беребиз деп. Анткени бизде Казакстан бар, Россия бар. Ошол жака эле Кудай тынччылыгын берип таможнялар ачык болуп турса, ошол жака ызбыт болуп атат.
Бул биздин Таластыкы дейинби же ошол Кыргызстандыкы клубника барганда көп Орто Азиянын көп клубникалары сәл эметип калат дейт. Өтүмү начарлап калат, биздикинен эле алышат экен да, спрос жакшы дейт да. Бул Кудай буйрса быйыл эмени жүзүмө 10 күндөй болду. Жана колпунайларды сактай турган, жалпы эле мөмө жемиш сактай турган муздаткычты салып ишке киргиздик да. Бул болбосо бизге болбойт. Анткени заготовка жасаган кезде машина толгончо бияка сактап туруу керек да. Буну обязательно жазадык, Кудай буйрса. Бул өзү 150 тоннадан турат. 50 кило салсаң деле иштетебиз мунучу. Иштетип, биз качан машина толгон кезде, объем болгон кезде иштетип муздатып алабыз дагы, анан тиги эшиктен жүктөп жөнөтө беребиз. Биз Казакстандын Астана шаарында, Чимкент шаарына, Россияга биз күнүгө 4-5 тоннадан жөнөтүп аттык. Анткени бизде фурада масса чыкпай атпай азыр. Ошол спринтер, атегалар менен күнүгө 4 тонна, 5 тонна ашыгы болуп кала турган болсо, муну жайларга коюп коебуз муздаткычка. Анан кийинки машина толгончо сактап тура беребиз. Чоң Өрүктү айылына жайгашкан балык чарбачылыгы аймакты балык менен гана камсыздабастан чет жерден келгендердин эс алуу жайына дагы айланган. Бүгүнкү күндө мында балыктын кубулжума, форель жана алтын балык түрлөрү өстүрүлөт. 15 000 даана балык менен башталган чарбанын иши азыр 120 000 жеткен. Дал ушул чарбанын ишин колго алган Мээрбек мырза бул тармакты өздөштүрүп келе жатканына 13 жылдын жүзү болду. Мында келгендер өстүрүлүп жаткан балыкты жеринде кармап көрүп, анан даамын татууга дагы бардык шарттар түзүлгөн. Чарбанын ишке кириши менен 15 туруктуу жумуш орну түзүлгөн болсо, жай мезгилинде алардын саны 40-ка жетет. Ишкердин атамекендик продукцияны экспортко чыгаруу максаты дагы бар. Ал үчүн суунун көлөмүн да көбөйтүп, чабак бассейндеринин санын арбытууга аракет кылып жаткан каармандын чарбасын кесиптешим Айнура Достукбекова көрүп келди. Бұл жерде бізде 18 бассейн бар. Ар бир бассейнде суунун берилишине жараша, нормалар бар да, ошого жараша. Мына мол бассейнди ала турган болсок, тоголок бассейнде. Бұл жерге бізде бир 3 тонна тегерегинде балыкты багабыз да. Суунун түшүшүнө жараша, ошол жерде канча количествону ошого определять этебиз. Мында жакшы сапатка жетиши суунун тазалыгы, биринчиден. Суунун тазалыгы. Экинчиден бассейндердин туура курулушу. Үчүнчүдөн мунун тамагы. Мунун тамагы биз эмне тамакты колдонобуз деген суроолор болушу мүмкүн. Бул боюнча тамак жөнүндө айта кетсем, биз Европа мамлекетинен келет, биомар деген корм болот. Только ошол балык менен багабыз бизчи. Башкаларды да берип көрдүк. Башкаларга мындай сапатка жетише алган жокпуз. Ошол себептен ушул европалык азыктарга келип токтодук деп айтсам болот да. Июнь, июль, август, сентябрь. 4,5 ай, 5 ай ушундай 3 мал берилет. Андан кийин күз малы келе баштаганда суу муздай баштайт. Суу муздаган сайын күнүмкү нормасы балык бергенче азая баштайт. 12 градустан 16 градуска чейин булардыкы ушундай бир мындай айтканда аябай жакшы ситуация болот да. Ошондо жакшы өсөт. Бул жерде көрүп атасыңар, 250 граммдык балыктар. Булар азыр өсүү учурунда келатат десек болот. Булар эмдиги жылкыга Кудайым буйрса даяр болуп калат. Бүгүнкү күндө баягы бизге кардарлар келет да, аларга сатылып аткан балыктарыбыздын салмагы 1 кило 300 граммдан өдө карай, 2,5 килограммга чейин алар сатыкка даяр деп айтсак болот да. Андай балыктардан бизде 30 тоннанын тегерегинде бар. Чарбабызда 2 түр балык, 2 түр балык багабыз. Бизде форель балыгы эле багылат. Ошо форельдин 2 түрү багылат. Радужная форель деп коебуз. Мунун уруктары, икрасы
көбүнчө бизде Европадан келет. Испаниядан алабыз, Даниядан, Польшадан алабыз, Франциядан алабыз. Бул алтын балыктар. Бул акыркы жолу алып келгеним Россиядан келген, Сочиден келген. Адлер деген бир балык чарбасы бар. Ошолор ушунун уруктарын сатышат. Ошол жактан алганбыз. Элдердин келиши бүгүнкү күндө жакшы деп айтсам жаңылбайм. Анткени биз ушу туристтерди тозуп баштаганыбызга мына быйыл 7 жылдын жүзү болот. 2010дон бери иштеп аткандан кийин бул балык чарбачылыгы көпчүлүккө маалым эле болуп калды деп эсептейбиз. Кыргызстан нам нравится. Очень теплая, радушная страна. И вы, местные жители, тоже нам нравитесь. Вы очень милые, добрые, приветливые. И, вообще, на самом деле, хлебосольная страна, да, и очень красивая природа. У вас богатейший край, богатейший. Чарбабызда баягы постоянно иштегендерден 12ден 15 кишиге чейинки адамдар бизде эмгектенишет. Алар бизде жатып, ушул жерде жатып, ушул жерден тамактанып иштешет. Бияка туристтер көп келет, өзүңүздөр билесиңер. Эс алуучулар биздин Бишкектен, чет мамлекеттен, Россия, Казакстан, Өзбекстан, алар келип баштаган учурдан баштап биз жумушчулардын санын 40 кишиге чейин көбөйтөбүз. Көбүнчө иштегендер жай мезгилинде студенттер көп болот. Баягы конокторду тейлегенге ушул жерден иштешип, анан сентябрга келгенде окууларына кетишет. Азыр каякка барбасын, өзүнүн ден соолугун карагандар, балык жеш керек деп айтышат. Анан бизге биздин чарбабызга келгендер аябай таң калып кетишет. Биринчи жолу кезиктирдик дегендер да бар. Аябай келген киши ушундай суктануу менен кетишет. Даамына, айлана чөйрөгө балык чарба болгондон кийин биздин основной тамагыбыз только балык. Ар кандай түрлөр менен даярдап беребиз. Мисалы майга куурабыз, мангалга куурабыз, тандырга жасайбыз, духовкага жасайбыз, анан уха кылып беребиз. Баткен облусу Айгүл гүлү өрүк жана келеми менен гана туристтерди кызыктырбастан өзгөчө жаратылышы менен дагы суктандырып келет. Дубанда бийик тоолу, таза абасы, коюу карагай бар туристтик эс алуу жайлары арбын. Алардын бири Кадамжай районунун борборунан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Аккайың жайлоосу. Деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктиктеги жайда арча, карагай, Аккайың жана башка бак дарактын түрү көп. Жалпы аянты 200 гектардан ашкан Аккайың жайлоосунун өзгөчө табиятын көрүү үчүн ички жана сырткы туристтердин агымы көбөйүүдө. Андагы эс алуучулар үчүн түзүлгөн шарттарды жана жайлоонун кереметин биздин кабарчыбыз Мингүл Көчөрова көрүп келди. Өзгөчө жаратылышы менен көпчүлүктү суктантып келген Аккайың эс алуу жайы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте орун алган. Кадамжай районунун Үч Коргон Токой чарбасынын аймагына караган бул аймакка 1978-80 жылдары Аккайың, арча жана карагайдын көчөттөрү эгилип, Экме Токойдун бүгүнкү күндөгү аянты 200 гектардан ашык аянты ээлеп турат. Ал эми мындагы ички жана сырткы туризмди өнүктүрүү багытында эс алуу жайына келе турган жол оңдоп түзүүдөн өтүп, жакынкы күндөрү электр жарыгын алып келүү пландары коюлуп жатат.
2011-жылы дары кылгам да. Ленинградка барып бир жерде устачылык кылып келип, ошо жерде кийинки бу жерде эс алып калдык достор менен. Келсек анан эң сонун жер, ана эчтеке жок. Ана от жагышка корктук, баягы токойду ичиде. Ана ушундай кичине ошо жерге уюштурса болот, болсо керек деп анан ошондон баштап өзүм лескоздун директоруна барып айттым. Ушундай кылса болобу десем, кылса болот, кылып көрүлө деп ошону кылып баштагам. 3-4 жыл элди үргөттүк, жолдорду оңдодук. Анан эки эле палатка менен баштагам. Анан кийин 3-4 жылдан кийин бусик элде чыга баштады. Ошондон бери Кудайга шүгүр, азыр 10 болуп калдык. Элдер жакшы келип эс алып атат. Эчтеке ол жок эле да. Өзү келип өздөрү көрүнгөн жерде от жакчы эле. Анан Кудай көрбөсүңөр пожарный демелерди. Анан келип өзүм очок куруп, сууларды мына жерден 1 километрден суу алып келдим. Шлангы менен. Алып келип кухня кылып, очок кылып элди карап атабыз. Жакшы эле. Кудайга шүгүр эл жакшы келип атат. Мурда ушул өз кадам нерселер эле келбек эле. Мына Охуна, Хайдарка келип. Азыр эми Баткен, Кызылкыя, Ош, Лейла келип атат. Өзбекстандан кичине уже үргөндүлөр келип, тек биринчи болуп. Анан баягыдай чимин-чиркей жок. Жакшы эс алып, кечинен эле уктасаң өзүңө келип каласың. Келечеги бар жер. Баткен облусунун эң сулуу жерлери десек болот. Жолубуз начар эле. Биздин акимге рахмат, Токой чарбасынын директоруна рахмат, биздин айыл өкмөтүнө ушулар быйыл жардам берип жолубузду өтө жакшы кылып койду. Көрдүңөрбү? Өтө жакшы болуп калды. Жол начар болчу эле. Эми свет алып келебиз деп атат. Кышкы лыжный база кылса болот бул жердечи. Туристтер келсе болот. Кеңири жакшы жерде. Кышында дагы кар өтө улуу болот. 2 метрге чейин жетет. Ушул жерге ат учан келе албай каласың. Үйлөрдү салса, душу менен баягы. Ондо өтө жакшы болот. Азыр эми заказдан берип койдум, 1-2 домик. Ошолордон боз үйдү көбөйтүш керек. Аттар бар, мындай аттар менен тоолорго чыгышып келеттер. Өткөндө Германиядан келип өтө суктанышып кеттилер. Азыр телефондо сүйлөшүп турам. Өтө жакшы жер экен дешип кетти. Şu elektrik energiyasıga bizge ötkönde hakim kelip suyunturup ketdi da. Eğer elektrik kelip kalsa öte sonun bolat da. Ana turistler dağın köp gelet. Ana bayağı demelerge batarya koyup boz üylörgöçü. Yılılayız da. Adı kişine soğuk bolup atat da. Oşonda bir maydan dele sezondu başlasa bolat da. Ertere gele. Soğuk da. Eğer sivet gelse maydan başlasa bolat. ...2015'ten beri 5 ayım, жылкы сайын кымыз кылам, самал ичет адамдар. Эс алуучуларга кымыз кылам да. Анан самал ичет. Самалдын мезгили ушул июнь иче. Себеби оттор жаңы чыгат дагы дары болот да. Анан чөптөр катагандан кийин дарылыгы ончо болбой калгандыгы үчүн кымыз кылабыз. Бир күндө канча жолу саат? Бир күндө самал ичкендерге 4 жолу, 5 жолу саап берем. Алыстардан да келишет, ичет, жылыга келгендер келип ичет. Бронхитке жакшы экен. Анан ашказан ооруларга полный эле ичек, карын тазалайт экен да. Ак кайыңдын жаратылышын көрүү үчүн Баткен облусунун аймактарынан сырткары Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынан, Бишкек шаарынан эс алуучулар келип кетишет. Соңку жылдары коңшу Өзбекстандан келген туристтердин саны да көбөйүп жатат. Мында эс алуучулар үчүн атайын шарттар түзүлүп, мына мынтип ат минип, ак кайыңдын жаратылышын суктанууга мүмкүн болот.
Аккайынга бек кече келиштин алдынан биякта Аккайынга келгенге чейин башка эс алуу жайларында көрүп келдик. Гавьянга бардык. Азыр эми бул жерде таза аба экен. Эс алып жатабыз. Биринчи жолу келип жатабыз. Сезимдерди сөз менен айтып бере албай турган абалдамын. Абдан сонун абасы таза экен. Мындай жайлар бизде жок. Болушун абдан каалайбыз. Айрыкча бизде азыр абдан ысык болуп жатат. Ал эми бул жакта адамга жага турган сонун аба ырайып болуп жатат. Адамга жага турган салкын болуп турат. Бул Аккайын эс алуу жерине биз ар жыл сайын келебиз. Себеби бул жердин абасы таза, балдардын ойногонуна шарт өтө жакшы. Ошон үчүн биз ар жылы үй бүлөбүз менен, аяштар менен, достор менен тез келип турабыз. Коз Кыргызстандын эң бир сонун жаратылыш эс алуу жери. Биз бүгүн келдик, эртең менен Кызыл Кыя шаарынан келдик биз. Студенттерди алып келдик, ата-энелер. Бул жакта биздин баягы табиятты суктандырат да, негизинен аябай баягы арчалары, абасы таза дегендей, аябай кооз жер негизи. Мен Бишкектен келдим, бияка өзү арайын келип калдым. Бияка биринчи раз келгеним, жакты бияк ойло сонун экен. Ошо. Эмнеси менен жакты? Бияк природасы сонун экен, сулуу, красивый дегендей. Негизинен бул жерлер биздин ата бабаларыбыздан бизге мурас болуп калып келатат. Биз дагы мындан ары ушу өзүбүздүн балдарыбызга, урпактарыбызга жакшынакай арчаларын карап, тазалыктарын карап, кийинки урпактарга биз ушундай жакшынакай кылып өткөрүп бериш керек. Керек болсо ушундай жакшы арчаларды эгип, мындан ары да жакшылдандырып, шарттар түзүп беришик. Biz kelgende maşinadan түшкөндө эскертебиз. Таштан таштабагыла, тамектин чексеңер өздөрүнүн койлуу урналары бар, ошолорго таштагыла дейбиз. Эми элчилик экен, анан кичинен эме, бирок тазалык сакташыбыз керек да негизичи. Токой эми элдин байлыгы да бучу. Азыр турган жерибиз Кадамжай районунун Оразбеков айылынын Шибели деген айыл немеси, жайлоосунда жайлашкан. Кайдарканын Перавалынан бул жерге чейин 14 километр. Үчкоргон Токой чарбасына карайт бул жер. Келбес алыңыздар. Бар жок шаттары бар. Самал бар, каймак, курут, май дегендей. Хавасы таза. 2 саат уктасаңыздар өзүңүздөр нормально болуп каласыздар да бул жердечи. Айылда эле алгылыктуу иштерди жасап, аракеттин арты менен арбын киреше тапкандардын катарынын акталаанын Куртка айылынын тургуну Акылбек Бексултанов толуктайт. Учурда эт багытындагы уйларды жана койлорду байлап семиртип, жергиликтүү балабакчыларды эт менен камсыздайт. Бул жумуштарды аткаруу үчүн дагы айылдын 2 тургуну ишке тартылган. Мындан тышкары Шабыр үрөөн чарбасын түптөп, жыл сайын тоюттун мол тушун берүүчү сортун жаңыртып, элди сапаттуу чөп менен камсыздап турат. Иштин көзүн таап, ийгилик жараткан айылдык ишкер мал чарбасынан тышкары 2 жылдан бери эс алуу жайындагы түптөп, чет элдик жана жергиликтүү конокторду кабыл алууда. Алдыда жайкы туризм менен гана чектелбестен жылы бою мейман күтүү камын көрүп жатат. Элетте туруп эле өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошуп жаткан ишкердин эмгегин кабарчыбыз Ноорус Абылаев көрүп келди. Малдарды бордоп сатабыз. Жанагы мамлекеттин саясаты боюнча жанагы эт кластерине киргенбиз. Ошол жактан кредит алып, кластерди ыкма менен кайра эт өндүрүп сатып атабыз. Жанагы асыл тукум сандан сапатка өтүү боюнча биз эми 5-6 жылдык опытыбыз бар. Ошо жанагы асыл тукум букаларды байлап сатсак, анан өзүбүздүн местный букаларды байлап сатканда экөөнүн айырмасы аябай чоң да. Анан ошого өтүп атабыз азыр. Ангус букаларды байлап атабыз. Анан кайра эле ошолорду тендер менен балабакчаларга, больницаларга
Сатып атабыз. 150 баш кой байлап, аны дагы ошо ээлерине беребиз, кардарларга беребиз. Соябыз дегендерге уч жерден союп, биякта бир 2 адам эмгектенет. Биз ушу Кытайдан дагы экструдерный корм деп ошол жактан аппарат алып келгенбиз. Ал экструдерный корм ошол жанагы биздин комбикорм дробленый арпа буудайлар бир 45-50% освоить этилсе, а тиги экструдерный корм бир 95% аш болот экен дагы малга жагымдуу болуп. Биз 4-5 ай байлаган букалар бияктан 2 айда эле даяр болуп калат да, 2-3 айда. Мындай да көп расход кетпейт. Андай расход кетпейт, экономдуу да болот. Тоютка дагы эме болот да, мындай. Эконом. Бордоп сатсак биз деген жарым семиртип эле базарга сатканда андан ортомчулар пайда көрүп кетет экен да, биз ошо аягына чейин семиртип, анан кардарларга түз жеткирип бергенге аракет кылып атабыз. Быйылкы жылкыга ушу эсперсеттин үрөөнүн даярдап атабыз. Эми бизде нарында мал киндиктүү болгондуктан бу чөптүн уругуна талап көбүрөөк болуп атат да, суроо талап көбүрөөк болуп. Анан ушу көлдөн бир элита сортундагы үрөөндөрдү алып келдик эле эсперсеттин. Ушундан даярдап мына азыр биздин мына белибизден келип атат бул үрөөндөр. Аябай түшүмдүү болот экен. Элде ушу жаңы үрөөндөрдү алып айдаса ушу азыр чөптөр да кымбат болуп атат, көрүп атасыздар. Мына эксперимент катары биринчи жолу айтып атасыз ба? Ооба, бул жаңы, бизге жаңы келип атат. Анан быйыл Жайыл районунда беденин жаңы уругун алып келдик, элита сортунда калдагы. Ушул биздин нарын өрөөнүнө ылайыкташтырып эксперимент кылып атат да. Канча гектар айдадыңыз? 2 гектар бедени эксперимент кылып атабыз. Чыгышы жакшы. Чыгышы жакшы буюрса. Дыйкандарга үрөөн, дан эгиндердин үрөөндөрүн, чөптүн үрөөндөрүн өтүп, ушундай иш азыр мына жаңы чөп чабык башталып атат. Чөптүн түшүмү да жакшы. Эми бул жерлерди биз багышыбыз керек экен, семиртишибиз керек экен. Ошон үчүн чөп айдап, которушту айдап, жаңы технологиялар менен жердин маданиятын көтөрүп, ушу жерге болгон көз карашты өзгөртүшүбүз керек экен, удобрение беришибиз керек экен. Жанагындай гумус себишибиз керек экен. Болбосо канча жылдан бери жүрө бердик да, жерди айдап эле түшүмүн албай. Азыр тияк бияка чыгып, семинарларга барып көрүп, ушу жаңы технологияларды көрүп, ушуларды колдонуп атабыз. Элдерге үйрөтүп атабыз. Жаңы үрөөндөрдү алып, жанагы мал чарбасында деле жаңы кочкорлорду, жаш кочкорлорду кошсок, жакшы урук алып атпайбыз. Бул деле жерди эле ошондой болгон сапатына өтүшүбүз керек да, сандан сапатка өтүшүбүз керек. 3-4 жыл мурун ушул жерди Токой чарбасынан арендага алдык эле. Былтыртан баштап ушу юртучный бозүй лагерлерин баштап, ошо багытыбыз ошо туристтерге өзүбүздүн ажайып кооз жаратылышыбызды тартуулап көргөзүп, ушул жактан эс алдырып, эми бул биздин жаратылыш эч нерсеси ачылбаган, көп бут баспаган жакшы жерлер да, кооз, арча, карагайлар бар. Анан келечекте биздин эми Кыргызстандын келечеги ушу туризмде деп атабыз. Ушу туризмге дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушул жерге боз үйлөрдү тигип, келечекте ушу кышкы туризмге да өтүп, ушул жака домиктерди салып, коттедждерди салып, ушул жака туристтерди эс алдырып, жаткырып, өзүбүздүн Бишкектеги деле биздин жердештерибиз ушул жаратылыш коюнуна келип эс алып кетишсе, ушул тоолордон, таштардан, биздин касиеттүү жерлерден бир энергия алып, күч кубат алып эс алып кетишсе, сонун эле болот эле. Кай жерде иш болсо ошол жерде жумуш орду пайда болот. Анан биякта ошо жана туризм менен иштесек, буюрса элдер көп келе баштаса, ошо жумуш орду менен дагы камсыз болуп, бияка айылдан келип иштеп, жумуш ордундары да пайда болот эле да. Ошого дагы басым жасап, элдерди ушу жумуш орду менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Анан биз ошо биздин максат ошо ички жайлоолорубузда дагы ошо ажайып кооз жерлерибизди көргөзүп, ушул жакта да маршруттарга киргизип, ошо туристтик маршруттарга
көргөзүп киргизели деп атабыз. Агентстволарды менен сүйлөшүп, туристтик агентстволар менен жана туристтердин Ката деген ассоциациясы бар экен. Аяка да маалыматыбызды берип, алар менен да ошо биргеликте иш алып барган атабыз. Быйыл ошо инфотур уюштурсак деп атабыз. Жана туристтик фирмалардын жетекчилерин, ошо гидтерди алып келип, ушундай биздин дагы ажайып кооз жерлерибиз бар. Ушуларга туристтерди алып келсеңиздер, биз дагы сиздердин шарттарыңыздар менен тейлеп туристтерге ушуларды тааныштырып эме кылалы деп атабыз да. Бул жол менен Сөңкөлгө ат менен өтүп кетсе болот. Биз ошо келечекте ошо конный туризмди да кылып, ошо аттарды мингизип туристтерге. Бул жерлерден ошо ат менен дагы аябай кооз да. Анан бияктан Сөңкөлгө да чыгып кетсе болот. Жыгаштан жасалган идиш аяктарга жылдан жылга кызыгуу күчөп, суроо талап артууда. Табигый жана эң негизгиси ден соолукка зыяны жок ашкана буюмдарын жасаган Ала Бүдүн районунун тургуну Каныбек Мокеев жыгачка тил киргизген уста. Ал жаңгак, өрүк, арча, тал жана кара жыгач өңдүү бак дарактардан түрдүү буюм тайымдарды кынаптап, шөкөттөп жасайт. Идиш аяктар чакан эмеректер жана ар кандай азем белектер бир эле өлкө ичин эмес, далай чет мамлекеттерге дагы таанылгандыктан Европа өлкөлөрү жана Россиядан буйрутмалар көп түшөт. Жакында эле Монголияга жана Америкага өзгөчө топтом жөнөтүлүп, учурда алар берген кезектеги тапшырык даярдалууда. Ошондой эле Борбор калаадагы тойкана, чайханалардагы жыгач жасалаларга артыкчылык берип, бир эле дасторкондун көркүн ачкан кооздук бир эсе байыркы буюмдарды жаңычылык менен айкалыштырган бөтөнчөлүк катары колдонушууда. Уста бүгүнкү күндө 1000ге жакын туруктуу кардар топтоп, ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө. Кичинеден ушу жыгачты баягы кармалап жүрчүмүн да. Анан кийин кызыгып, анан жыгачтын сүрөттөрүнө кызыгыпчы. Анан кийин бул айылдан бир жыгач чыгып калды. Устун да баягы жерде жаткан, сыртын баары чирип эметип кеткен. Анан ошону кесип көрдүм да, кесип көрсөм кабыгынын астында жана курттар эметип коюптур да, караэт деп коет. Ошолор жеп, сонун узорлор жасап коюптур да, оюмдарды. Анан кийин ошону кызыгып кеттим ошого. Анан кызыгып ошондон анан бир нерсе сайын деп анан кесип алып, ичине оюп табак жасап. Анан ошо табак жасасам, ошол ичи оюлуп, четин баары ошо курт жеген болуп, кооз болуп чыгып калды да. Анан ошого кызыгып кетип, анан ошо биринчи жасаганым ошондой да, ошондой бир мындай чашкалар жасагам да. Анан эми инструменттерди алып баштадык, анан кийин приспособленияларды, эми баары эле баягы өз колум менен жасалган приспособлениялар да. Биринчи жагынан мен ойлоп атам, могуреки адам жашоодо пластмасса нерселерден, искусственный нерселерден уже тажап бардат да. Баягы адам болбой эле өзүнүн генетический эмеге жаратылышка жакын да. Анан эми бул жаратылыштык материал болгондон кийин ошого кайра адам ошого кайра келип атат дегендей да, смысл да, менин оюмча да. Ой пишигенден дагы буга биринчи баягы ойлоп табуу кыйын да. Допустим, ар бир жыгач өзүнүн сөлөкөтү бар да, формасы дегенде да. Анан ошол жыгачтан эмне жасаса болот, эмне окшош деп анан кийин ошого карата анан жасайбыз да. Анан алып эле моуну жасайын деп туруп эле анан кийин жасап салганга кыйынчыраак да. Жана башында айтпадымбы, ошол ар бир жыгач ошо өзү көргөзүп турат да, мындан эмне жасаса болот. Допустим, муну кандай кесилет, кандай кессе жакшы көрүнөт дегендей жыгач өзү айтып турат. Мондай бир кашыктар жасалат. Буларды ушул станокко шлифовкалап жылмалайбыз да. Жылмалап, мындай айтканда окончательный процесс деп коет. Жана бир монгол балага жасап бергенбиз кашык. Монголияга алып кетти да. Жана шамандардын кашыгын. Ошондой
Бұл процесс, мындай айтканда, көп ступень жатыйда. Допустим, мен көбүнчө айтып жүрөм, бир тактай болсо, чоң тактай болсо, ошол кесилет да, крой болот. Допустим, 3 метр болсо, ошол крой болот. Крой болуп, анан жакшы жерлеринен мындай доскалар жасалат да. Бул жакшы жерлери да. Жанагындай жаракасы жок, чирик-пириги жок жакшы жерлеринен мындай доскалар чыгат. Тарелкалар жасалат мындай болуп мына. Эми андан мындан да отходтор чыгат да. Алар отходтор чыккандан кийин мындай балбанкалар болуп калат да. Орустар жана баклуша деп коет. Ушундай баклуша булар жанагындай ложка, кашык, башык, чөмүш жасалат да, ушундай нерселер мындай болуп. Дарак боюнча сатып алам да. Анан алып келип, аны тилдирем. Пилорамага тилдирип, анан бул жерге мындай жип коебуз. Арасына рейка коюп, шамал өтүп тургандай кылыпчы. Жип, анан бул эми 3 жыл, 4 жыл кургайт да. 3 жыл, 4 жылдан кийин моларга эми уже 4 жыл болду да. Аркага 3 жыл болду уже. Ошол жерге кургайт. Анан 3 жыл, 4 жылдан кийин анан кийин алып иштетип баштайбыз да. А тиги склад, да, бир склад, ал складда болсо, былтыркы мурдагы жылкыларда 2 жылдык. Бул болсо 3 жыл, 4 жыл мурункулар. Көбүнчө эле айылдан эле, ошо айылда жашагандар эле стройка кылат, коросунан кыркат. Анан өстөр эле келип эле аласын эле алып эле баары айылдар тааныйт да, уже таанып калдым. Алып келип, кээ бирөө алып келип чытап кетет, кээ бирөөнү бар өзүм алып кестирип алам. Эми тааныш-тунуштардан алып эле ошондой. Бир жерде көп деле эмес, мен бир жылда көп болсо бир 4-5 эле куб жыгач чогултам да. Көбүнчө ушул кара жыгач, жаңгак, өрүк, жер жемиш дарактар да. Алма Россияга жибердик мондай нерселерди былтыр. Свеча койганга, ушундай нерселер жасалганга, ушундай бутактардан кесилип, биздин баягы жаңгак, өрүк, алча ушулардын жыгачтын могуреки кооздугу кызыктырат да аларга эми. 1250 штук жибердик да. Анан мындай бир нерселер свеча койгучтарды ушул жыгачтардан. Эми жыгачтын баягы өзүнүн кооздугу да. Анан Америкага алып кетишти, мындай табактардан алып кетип атышат Америкага. Туристтер баягы келгенде баягы көрүп, таанышгандан кийин мындай керек, тындай керек деп анан ошолорго жасап берет атабыз. Эми ошол Кыргызстандан жасалып атат дегенде бир кооз нерселер жасаш керек болот да. Эми мындай биздин продукция мындай массовый нерсеге чыгара албайбыз, эми массовый болгондо эле максат жок да. Бирок максат ошол баягы кооз, именно эксклюзивный ушул Кыргызстандын дарактарынан, Кыргызстандын материалынан, Кыргызстандын усталарынан чыкты дегендей бир нерселерди жасасак дегенде сөз да эми. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин көрсөтүүбүз өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.